Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз адабият сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүн сабагыбызда силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул эжеиңер. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манастын балалык чагы. Бүгүн сабакта силер эмнени билесиңер балдар? Силер бүгүн Манас эпосу тууралуу маалыматтарды аласыңар. Андагы айрым каармандар менен таанышып, ошону менен эле катар балдар силер баатырдыкка, мекенчил болууга тарбияланасыңар жана көркөм окуу көндүмүңөр өнүгөт. Эми балдар, биз буга чейин Манас дегенди угуп келгенбиз, Манас эпосу дегенди угуп келгенбиз. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу болуп саналат. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелинет. Демек, дүйнө жүзүндөгү көптөгөн эпостордун ичинен көлөмү жагынан эң биринчи орунда турган чыгарма бул Манас эпосу экен. Демек, биз кыргыз эли Манас эпосу менен сыймыктансак болот экен. Бул 500.553 ырсабынан турат экен. Бул ырсаптар биздин белгилүү манасчы атабыз Саякбай Каралаевдин вариантына таандык экен. 3 жилдиктен турат экен Манас эпосу. Башкача айтканда 3 бөлүмдөн турат экен. Биринчи бөлүм бул Манас экен. Бул 84.830 саптан турат экен. Ал эми экинчи бөлүмү, Семетей бөлүмү, бул 397.775 саптан турат экен. Демек, эң көлөмдүүсү деп айтсак болот. Ал эми үчүнчү бөлүмү бул 17.948 саптан турат экен. Эми балдар, Манас деген бул кыргыз элинен чыккан баатыр экен, Манас деген. Ал эми бул Манаста Семетей, Сейтек деген бөлүмдөрдө өзү айтып турат. Семетей бул Манастын баласы, Сейтек болсо Манастын небереси, башкача айтканда Семетейдин баласы экен. Ал эми Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма дейт. Эпикалык чыгарма деген эмне? Эпикалык чыгарма деген биз элдик ооз-эки чыгармачылыкты айтабыз. Башкача айтканда элдин ооздон оозго алынып өткөн ооз-эки чыгармаларды айтат экенбиз. Мына ошол элдик ооз-эки чыгармачылыкка Манас эпосу дагы кирет экен. Ал эми кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы дейт. Демек, биз кыргыз эли дүйнө жүзүнө ушул Манас эпосу аркылуу мактансак болот экен. Биз ушул Манас эпосу менен сыймыктансак болот экен. Кыргыздарды ушул Манас эпосу аркылуу башка мамлекеттин элдери таанышат экен. Ал эми эпостагы эң башкы каарман бул Манас баатыр экен. Демек, эпоста Манастын эрдиктери, мекенин коргогондугу, анын ар кандай касиеттери аркылуу чагылдырып, Манас эпосу жаралган экен. Эми чыгармада Манас, Алмамбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Гүлчоро деген каармандар кездешет экен да. А бул каармандар болсо өз элине чексиз берилген, чыдамкай, тапкыч, мекен үчүн жанын берүүгө даяр, чыныгы баатырлар болуп саналат экен. Алар бул сапаттарын эпостун жүрүшүндө иш жүзүндө көп жолу далилдешкен экен. Демек, алардын баатырдыгын, тапкычтыгын, чыдамкайлыгы согушка аттанып атканда, согуш учурунда, Манаска болгон жардамында, анын айланасында курчап турган душмандардан коргогондугунда көрсөтүлөт экен. Эми балдар, Манастын төрөлүшү дейт, биз Манас эпосу тууралуу бир аз маалымат алдык. Эми анын сюжетиндеги Манастын төрөлүшү дейт. Эң биринчи ошол Манас кандай төрөлгөн? Биз буга чейин аталарыбыздан, чоң ата, чоң апаларыбыздан угуп жүрсөк керек, Манас төрөлгөндө аябай башкача касиеттер менен төрөлгөн деп. Демек, ал кандай касиеттер болот экен? Анда тыңдап угуп көрөбүз. 15 баладай көтөргөндө салмагы, берген экен Кудайым берекелүү баланы, көзү каткан бак дөөлөт, көтөрүп өөп алганы. Май көтөрүп этектеп, бай Жакып кайда экен деп,
Айылдагы жигиттер баары шашып энтеңдеп, баланы жакып алганы, бала деген шубу деп баркырап ыйлап калганы. Кубанды жакып ыйлады, кучакта бала туйлады, баланын үнү баркырап, айбатынан атасы баары бою калтырап. Маңдайы жазы, башы кууш, бар боюнда турат тууш, кочкор тумшук кош кирпик, көркү калча, көзү тик, жалаяк ооз жаргабак, жаагы жазы ийик узун, эрди калың көзүңкүр, эр мүнөзү көрүнөт, алакан жазык кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алт мүнөзү көрүнөт, кең көкүрөк жайык төш, аркасы кең бели түз, айбатуу катуу заары жүз, пил мүчөсү көрүнөт, жолборс моюн жоон билек, жоруну калың таш жүрөк, жылма кабак жылдыз көз, бөрү кулак жолбош төш, бөлөкчө түрү бар экен, кут кылган болсо Кудайым, Кудайдан жашын сурайын, кеткенден алар кегимди, кек алганын көрөрмүн, кетирбесе эбимди, өткөндөн алар өчүмдү, өч алганын көрөрмүн, өлтүрбөсө өзүмдү. Көрдүңөрбү балдар? Манас төрөлгөндө эле 15 жаштагы баладай болуп төрөлүптүр. Аны жакып көрүп алып, аябай сүйүнүп атат. Менин буга чейинки душмандар кылган азабымды, кордугумду, өчүмдү, кегимди ушул балам алат деп, баланын кебетесин көрүп эле сүйүнүп атат. Демек, чоңойгондо баладан баатыр чыгат деп мына ошондо жакып жоруп өзүнүн ошол кегин алар деп сүйүнүп баласына чоң той берген экен. Эми андан кийин балдар Манастын бала чагы дейт. Манас ошентип төрөлдү, жакып сүйүндү, буга чейин балалуу болбой. Анан душмандардан азап жеп келген. Анан Манас чоңоюп балалык кези кандай өттү? Балалык кези бул баатырдык өзгөчө сапаттардан, өзгөчө касиеттерден, өзгөчө белгилер менен курчалып отуруп, балалыгы ушу баатырдыктын алгачкы белгилери менен өткөн да. Мисалы, Манас ар мүчөсү адамдан башкача болгон, күч денесинде сыйбаган, аябай балбан болгон, жандууда жазганбаган баатыр болгон, айтканынан кайтпаган бек бала болуп чоңойгон. Күч кубаты боюна сыйбаган Манас жанда жок тентек чыккан. Бала көрүнсө эле тегерегине жыйып, мазарды көрсө аны кыйып, аябай тентек болгон да. Дубана көрсө уруп, асасын тартып алып, азапка салган. Кожону көрсө коркутуп, бир сабада кымызды колуна берсе бир жутуп койгон. Доргону көрсө токмоктоп, жамбы тийсе колуна чака булча токтотпой аны жанчып талкалаган. Бай Жакыптын бул уулу бир балекет кылат дешип, айылдагылар ушак айын кылышкан. Демек, балдар, Манас кичинекей кезинде, бала кезинде ушундай тентек болгон экен. Бирок тентектиги качан ашынды? Тентектиги 7-8 жашы келгенде ашынды. Анткени себеби Манас 5 жашка чыкканга чейин баскан эмес. Жакыптын 5 уулу деп калмактар аны шылдыңдашкан. Бирок 6-га, 7-ге, 8-ге чыкканда анын баатырдыгы көрүнө баштаган. Мисалы 8 жашында жанына 40 баланы жыйып алып, талаада ойноп жүрүшсө, 80 калмак бала келип, жанына келип, ага тийише баштайт. Анан жалынса болбой 40 баланы токмоктойт Манас. Колуна тийгени сабап, Манас аябай ачуусу келип, калмактарды кырып салат. Анан качканын кубалап бара жатканда Жакып жолугуп калып, түбүмө жетет экенсиң деп ачууланып үйүнө алып кетет. Мына ушул тентектигинин айынан дагы балдар Жакып баласын Манасты Ошбур деген койчусуна берген. Тарбия көрсүн, мекендеген эмне экенин билсин деп Ошбурга кой кайтарткана берип койгон. Бирок Манас ошол кезде Манас экенин эч ким билген эмес. Анткени душмандар Манас деген бала төрөлсө бул бизди кырып жок кылат деп коркушуп, Манас аттуу төрөлгөн балдардын баарын тең жок кылганда. Анан ошон үчүн муну төрөлгөндө эле Ак Балтанын аябай касиеттүүлүгү, акылмандыгы менен мунун атын Чоң Жинди деп коет. Ошондуктан Манас өзүнүн атын Манас экенин эч кимге айтпай, эч кимге билгизбей, Чоң Жинди деп аты аталып, анан ошо боюнча Ошбурдун колуна барып, кийин анан Жакып
келе жатканда жылкыларды көрүп, анан ошондо гана Манаска ата бабалар жөнүндө айтып берип, ошондо гана Манас экенин айтып, Жакып баласын Ошбурдан алып кетет. Ошентип Манастын балалык чагы ушундай баатырдыктар менен өткөн экен. Эми балдар, силер Манас эпосу жөнүндө бир аз маалымат алдыңар, Манас кандай төрөлөрү жөнүндө билдиңер, Манастын бала чагы кандай өткөнүн билдиңер. Анан китептен чыгармадан окуп, ушул суроолорго жооп бергиле. Бала жакшысы атанын даңкы, кыз жакшысы эненин даңкы деген макалды эпос менен байланыштырып чечмелеп бергиле. Ал эми экинчи тапшырма, сөөгү бышып катыксын дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мына ушуну дагы түшүндүрүп, дептериңерге жазып, тапшырманы аткаргыла. Ал эми андан сырткары силерге балдар үйгө тапшырма ушул Манастын бала чагы жөнүндө кыскача үзүндү жаттап көркөм айтып бересиңер. Бүгүнкү ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.